Түз эфирде акцент, студияда Өресі Металиева, саламатсыздарбы. Бүгүнкү маектин темасы миграция, күнгөйү жана тескей аттуу болмокчу. Бул жаатта сизде дагы кандайдыр бир суроо болсо, бизге кайрылып узатсаңыз болот. Ал үчүн 0312 59 20 55 телефону иштеп жатат. Ал эми суроолорго жооп берүү үчүн студияга келген коногубуз бар. Алгач тааныштырып өтөйүн. Майрамбек Бейшенов, мамлекеттик миграция кызматынын миграция саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысы. Майрамбек мырза, биздин студияга кош келипсиз. Алгачкы суроо мындай: мамлекеттик миграция кызматы ушул тапта кандай приоритеттүү багыттарда иштеп жатат? Рахмат, чоң рахмат. Азыркы учурда биздин миграциялык кызматыбыз биринчиден айтып коюш керек, азыркы учурда миграциялык бир концептуальный документ биз иштеп чыгып атабыз. Азыркы убакытта бул миграция саясатынын концепциясы долбоорун иштеп чыгууда да биздечи. Ошонун ичинде, бул документтин ичинде приоритеттүү багыттар бар да. Алар кандай? Алар ички миграция, эмгек тышкы миграция, анан дагы баягы иммиграционный процесс деп коебуз. Ал баягы бизге келгендердин иммиграциялык контроль камсыз кылуу да. Коопсуздук, максаттуу жана коопсуз иммиграция деп коебуз. Иммиграциянын ичине ал баягы биздин тарыхый мекенге кайтып келгендер, бул этникалык кыргыздар, бул баягы беженецтер деп коебуз, беженецтер. Анан баягы бизге эмгектенүү үчүн келгендер, башка чет мамлекеттен келген жарандары да. Бул эң негизги приоритеттүү багыттар деп койсок болот да. Бул документти иштеп чыгуунун максаты эмнеде? Бул документтен биринчиден айтып коюш керек, Кыргызстанда азыркы учурда концептуалдуу стратегиялык документ жок болуп атат. Ошол үчүн бул биздин миграциялык кызматы ушул программный концепцияны иштеп чыгып, ошону кабыл алып, анда ошол жерде приоритеттүү, сиз айткандай эле приоритеттүү багыттарды биз уже сунуштайбыз. Ушул багыттар менен биз азыркы учурда 2030 чейин ушул пландаштап, ушул миграциянын процесстерди кандай жөнгө салыш үчүн биз жолду көрсөтүп атабыз да. Анда мындай суроо: биз Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден берки убакытты карайлы да, ушул учурда алдын ала айтылгандай баягы биздин эмгекчи же болбосо жумушчу мигранттарга бир топ жакшы өзгөрүүлөр болот деген убадалар айтылган эле алдын ала. Мына ошондон бери кандай жеңилдиктер болду? Сиз эмнелерди айтып бере аласыз? Эң негизги жеңилдиктер бул баягы преференция деп коет. Биз ЕАЭСке киргенде, ЕАЭПке киргенден кийин биздин эмгек мигранттар биринчиден баягы негизги биздин көбүнчө биздин мигранттар Орусияда билесиздер, Казакстанда. Анан ошол Российский Федерацияга киргенден кийин биздин эмгек мигранттар баягы уруксатсыз эле иштесе болот. Квотирование деген бизге ал ошондой квотирование деген бизге биздин мигранттар ошол квотированиеге кирбейт, уруксатсыз иштесе болот. Анан эмгек келишими менен түзүп иштесе болот. Анан дагы бир жеңилдиктер, бул эң негизги жеңилдиктер деп айтып кетсек болот. Ал баягы социальный, анан пенсионный, медицинский баягы камсыз кылуу деген ошол келишимде жазылып кеткен. Российский граждан менен эле бирдей эле ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Баягы соцобеспечение деп коебуз, пенсионный обеспечение, анан медициналык кызматтан биринчи жардам алса болот да. Дагы бир жеңилдиктердин бири ал баягы биздин мигранттар Россияга барса, баягы мурда 7 күн ичинде регистрацияга туруш керек эле. Азыркы убакытта регистрацияга өтүп, миграционный учетко туруш керек эле. Азыркы убакытта биздин мигранттар үчүн 30 күн без регистрационный период деп коет. Ушул 30 күн ичинде биздин мигранттарыбыз ошол Москвага болобу же башка Российский Федерацияга киргенден кийин 30 күн берилет да. Кайсы жерге
каттап туруш үчүн да ошондой мүмкүнчүлүк бар азыркы убакта. Азыркы санап өткөн баягы жеңилдиктер Россия мамлекети жөнүндө болду окшойт көбүнчө. Евразиялык экономикалык биримдикте дагы башка да өлкөлөр бар. Алар боюнча эмне айтып бере аласыз? Алар боюнча сиз эле туура айтып атасыз. Көбүнчө жеңилдиктер азыр Российский Федерация менен болуп атат. Ал эмнеден деп айтсак болот, потому что биздин Российский Федерация биз тыкыз иштеп атабыз. Анан көбүнчө биздин мигранттар Российский Федерацияда болот. Анан биздин тыкыз иштеп атканда биздин мамлекеттик органдар менен иштеп атканда көбүнчө келишимдер бар да. Баягы мен азыр эле айтып кеткендей эле баягы 30 күндүк каттоосуз жүрүү андай келишим кол коюлган. Российский Федерация кол коюлуп, ал уже ишке ашырылып атат да. Азыркы убакта Казакстан Республикасы менен ошол эле сыяктуу келишимге кол коюлду. Бирок азыркы учурда биз күтүп атабыз. Биздин парламент ратификация деп коет, ратификацияны өткөрдүк биздин тараптан жогорку кеңеш колдоп беришти. Эми биз азыр күтүп атабыз. Казакстандын парламентин өткөндөн кийин ушул келишим күчкө кирет депчи. Ошол үчүн мен айтып кетет элем, баягы преференция иштеш үчүн баягы эмелердин укуктук ченемдик актыларга кириш керек да. Ошонун үстүндө биз азыркы жумуш алып баратабыз да. Казакстан менен бул маселе дагы күчүнө кире элек. Күчүнө кире элек, бирок баягы биринчи преференция квотасыз иштегени, анан баягы эмгек келишимин иштегени, ал бүт баары иштеп атат. Алдыда күтүлүп атат, иш жүзүнө ашат. Андай болсо, ошол эле биз айткан Россия мамлекети жөнүндө бизде бир орчундуу маселе бар. Биздин жумушчу мигранттарыбыз кара тизмеге түшүп калган учурлар көп эле кездешет. Быйылкы жылы ушул жаатта чечилген бир көрүнүш болдубу? Же болбосо жыл аягына чейин чечиле турган көрүнүштөр барбы? Албетте көрүнүштөр бар. Сиз эле билгендей эле баягы кара тизме деп коет. Кара тизме ал 2015-жылы пайда болду. Эң көп сан биздин мигранттардын түшкөн саны ошондо 190 миңге чейин ашып кеткен. 190 миңден ашып кеткен да. Ошол 2015-тен биз ошол багытка катуу киргенбиз, ошону чечебиз деп. Анан биздин мамлекеттик миграциянын кызматы дагы азыркы убакта ошолор сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Улдам эле Российский Федерация чыгып атабыз. Ошол кара тизме үчүн кандай иштейлик, кандай жолдору бар, ушул кара тизмеди чыгарыш үчүн кандай бир эме жолдорун тапсак жакшы болот эле деп ошондой сунуштарды киргизип атабыз. Азыркы убакта айтып кетет элек, бүгүнкү 2017-жылы 106 миң биздин адамыбыз кара тизмеде бар. Ушул тапта бар, Азыркы учурда 106 миң бар, бирок сиз айткандай эле баягы биз сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атканда айтып кетет элек, апрель айында биздин председатель Айдар Алиев Курманбаевич Российский Федерацияга барып келген. Ушул сапар иште как раз Российский Федерациянын мамлекеттик органы сүйлөшкөндөн кийин 44 миң адамды чыгарганга мүмкүнчүлүк бар деп азыр күтүлүүдө да. Баягы 3 жылдык мөөнөтү бүткөндөр, анан дагы башкалардын ичинде 44 миңди кара тизмеден чыгарабыз деп ошондой биздин максатыбыз азыр бар. Бирок андай баягы ошого биз мүмкүнчүлүк бар дегенден кийин ошол үчүн күтүлүүдө да. Ошондой тенденциябыз бар. 44 миң адамды чыгарууга аракет көрүлүп атат азыркы учурда. Ушул учурда чет өлкөгө баягы жарандарды ишке орноштуруу, жумушка орноштуруу боюнча кандай иштер жүрүп атат? Сиз эле билгендей эле, сиз туура айтып атасыз, иш менен камсыз кылуу, анан ишке орноштуруу биздин функцияга кирет. Биздин айтып кетет элек, биздин миграциялык кызматтын астында борбор бар эле,
информационно-консультационный центр деп коебуз. Ал борбор ал маалыматты берет, анан баягы вакансиянын базасын түзөт, анан баягы чет мамлекетке биздин жарандыбызды жөнөтөт да. Азыркы убакта бул негизги багыттар бул Российский Федерация эле, ошондой эле Казакстан, андан тышкары Түркия бар, Жапония бар, анан Катар, ошондой республикаларга, Арабский Эмираттарга да жөнөтөт атабыз. Ошондой немелерди багыттарыбыз бар да азыркы убакта. Мүмкүнчүлүк бар, дагы бир нече европалык мамлекеттерге жөнөтөлүк деген ошондой максатыбыз бар да. Алдыда. Азыркы убакта баягы айтып кетиш керек, баягы законодательный анан договорный база болуш керек. Ошо жөнөтүш үчүн ошол азыркы убакта могу мен айтып кеткен мамлекеттердин биздин келишимдерибиз бар, баягы нормативный базабыз бар. Ошол эле Кореяга жөнөтүп атабыз, бизде меморандум бар, жөнөткөнгө уруксатыбыз бар. Российский Федерация менен келишимдерибиз бар. Түркия менен келишимибиз бар, баягы сезондуу жумуштарга биз жаш балдарды, кыздарды баягы сезонный жумушка, гостиничный комплекстерге жөнөтүп атабыз. Ошондой эле Арабский Эмиратка жөнөтүп атабыз да. Ошондой межведомственный келишимдер бар. Ошол межведомственный келишимдер боюнча биздин балдарыбыз иштеп келип атышат да. Азыр эле жооптун арасында маалыматтык консультациялык борбору тууралуу айттыңыз да. Бул маалыматтык консультациялык борбор аркылуу сиздер ошол биздин жарандарга маалымат бересиздер да. Биздин жарандар сиздерге кантип кайрылышса болот? Ушундай жагы каралды беле? Биздин маалыматтык борборго ар бир жараныбыз бизге кайрылса, телефон аркылуу же биздин ошол борборго келип эле ар кандай информация алыш үчүн мүмкүнчүлүгү бар. Баягы 189 деген горячий линия деп коебуз. Тынчсыз иштеген телефондук линиясы бар. 189 менен ар бир информация алса болот. Кайсы мамлекетке барса болот, кайсы мамлекетте кандай мыйзамдары бар, кайсы мамлекеттерге баягы айткандай рисктер бар, кандай мүмкүнчүлүк барбы жокпу, анан шарттары кандай, вакансиялары барбы жокпу эле, ошол биздин маалыматтык борборго кайрылса, ошол информацияны алса болот да. Телефон аркылуу же непосредственно ошол келгенден кийин борбордо бүт баары маалыматты беришет да. Ошол 189 номерине кандайдыр бир статистика көрсөтө аласызбы? Күнүнөбү же айынабы же жылынабы мигранттар кандай чалышат? Телефонго статистикабыз бар. Айына 5-6 миңге чейин ошол бир телефонго 5-6 миң звонок түшөт да. Ошол звоноктор ар кандай болуп атат да. Баягы консультация бере алабыз. Баягы кайсы мамлекетке кайсы шарты менен барса болот. Анан баягы орусча айтканда жизненный ситуация боюнча да чалуулар болуп атат. Баягы адам сатуу боюнча көбүнчө маалымат берип атабыз. Алдын ала кандай иштерди кылыш керек, алдын ала ошол иштерди кылып атабыз. Анан информациялык борбордун тышкары биздин эме бар да. Биз ошону айтып кетейин деп аттым эле. Баягы информациялык жумуш боюнча биздин апрель айында биз мобилдик приложенияны ишке ашырганбыз. Мобилдик тиркемеге кирсе болот. Ошол жерден эле баягы кара тизме боюнча маалымат алса болот. Вакансиялар боюнча кайсы мамлекетте кайсы вакансия бар, кайсы жумушка кандай шарты менен кайсы шарты менен иштесе болот. Ушул мобилдик эмеге кайрылса болот. Андан тышкары дагы биз мобильный маалыматтык терминал деп коет. Ошол маалыматтык терминалды биз Манас аэропорту, Ош аэропорту, Манас аэропорту, Ош аэропорту бар. Анан баягы биздин областной уполномоченный представительдин областной центрибизде да коюлган.
борборлорго коюлган. Баягы Нарында болобу, Баткенде болобу, Ошто, бүт баардыгы баягы областтарга биз ушундай терминалды койдук. Ушул терминал менен жеңил ар бир эмеге, ар бир багытка бир эмелер маалыматты алса болот да. Ушул тынымсыз телефон жөнүндө жөн жерден сураган жокмун. Биздин чет жакта жүргөн мигранттар кайсы маселелерди аксайт көбүнчө? Көбүнчө биздин чет мамлекетте жүргөндөр мигранттар көбүнчө баягы сиз туура эле айтып атасыз, баягы мыйзамды билбей эле, көбүнчө маалымат жетпеген үчүн ошолго Российская Федерация, Казакстан башка чет мамлекетке чыккандан кийин ошол жердеги маселелер туруп калат да. Баягы мен айтып кеткендей эле каттоого туруш, миграционный учетко туруш, ошо эмгек келишимди кандай түзүш керек, эмгек келишим менен иштесе болобу же эмгек келишимди түзбөй эле иштесе болобу, ошондой ситуациялар болуп калышы мүмкүн. Көбүнчө ошондой ситуацияга биздин мигранттар түшүп калып атышат. Ошол жерден баягы эмгек келишимди түзбөй эле баягы российский работодатель менен жөн эле сүйлөшүп коюп, баягы эмгек келишимди түзбөй эле иштеп атышат да. Анан баягы сиз өзүңүз билгендей эле келишим жок болуп аткандан кийин работодатель зарплатаны да береби же бербей, ал да суроо да. Ошондой суроо пайда болуп атат да. Көбүнчө биздин миграциялык кызматка көбүнчө мондай каттар келет. Баягы заработный платаны ала албай жүргөндөр көбүнчө ошондой маселелер менен бизге кайрылышат да. Анан биздин айтып кетет элек, азыр декабрь айында биздин өкүлчүлүгүбүз миграциялык кызматынын Москвада миграциялык өкүлчүлүгү ачылган да. Ошол биздин миграциялык өкүлчүлүгүбүз, миграциянын кызматынын өкүлчүлүгүбүз Москвада иштеп атат, посольствонун алдында. Азыркы убакта көбүнчө баягы маселелерди чечип атышат да. 3 айдын ичинде, айтып кетели, 3 айдын ичинде баягы зарплатаны ала албай жүргөндөрдүн 8 миллионго чейин, ошол 8 миллионго чейин невыплата зарплаты болгондор случайлар кайрылышты. Ошол көбүнчө анан биздин жардамыбыз менен 2-3 миллион уже кайтып берилип атат да биздин мигранттарга. Азыр ушул жерден улап кетебиз. Бизге суроо берүү үчүн чалган телекөрүүчү бар экен. Алгач суроону кабыл алып коелу. Алло. Саламатсызбы. Урматтуу телекөрүүчү, бир аз катуураак сүйлөшпү? Телевизордон алыс туруп, бир аз катуураак сүйлөшпү? Биз сизди жакшы укпай жатабыз. Саламатсызбы. Саламатсызбы? Атыңызды айтып, суроону узата бериңиз. Угуп атасызбы? Угуп атабыз. Суроону узата бериңиз. Мени балам турецкий лицейди бүтүргөндө, ошо Түркияга багып иштесе, кандай шарттар болот? Же окушу, же жумушка кириши, айлыктары? Рахмат. Кайсы адистик боюнча ошол суроону уктук? Түркияга иштеш үчүн мен алдыда айтып кеттим эле, баягы азыркы учурда биз сезондуу жумушка жөнөтүп атабыз. Биздеги ошол борбордун келишими бар, сезондуу жумушка, баягы гостиницаларга, сфера услуг деп коет, ошол сфера услугга жөнөтүп атабыз. Азыркы убакта баягы бияктан түрк лицейди бүтүп, анан баягы Турцияга барып квалифицированный жумушка, андай биз азыркы убакта мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Бирок аны ишке ашырса болот. Баягы мен айтып кеткендей эле келишимдин Түркия менен Кыргызстандын келишимди иштеп чыгыш керек. Бирок айтып кетет элек, кандай келишим бар, азыр долбоорлор иштелип атышат. Түркия менен биз макулдашып, анан ошондой келишимге кол коюлса, анан баягы высококвалифицированный менен
баягы эмгек обмен деп коет го, трудовой обмен кылса, Тажрыйба алмашуу. тажрыйба алмаштыруу боюнча ошондой багытка иштесе болот. Демек убактылуу гана жумуштарга жөнөтө алабыз Азыркы деген жооп учурда болду. убактылуу баягы сезонный жумушка жөнөтүп атабыз. Сфера услуг боюнча. Бизди күтүп аткан дагы бир телегөрүүчү бар экен, анда суроо сунугалы. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, биз сизди угуп атабыз. Атыңызды айтыңыз. Мен olan ordularda bayağı военный emesinde kontraktmen службасы var. Россияда. Служба ocakta öldürücüler. Kızım bolsa buna bir yıldan beri grazmansa sınav olmaydı. Ondan keyin men iki kızım var. İki nevrem de. Bir nevrem Rusya'da, ikincisi uyda. Bu qanday bu hukmat, qanday bu seçim, qanday qabul oladi, shuni men tushunmay aytaman. Урматтуу телегөрүүчү, сиз Rusya'da kızım uyda, bu öyle degan dedi, anam bu qarab bizga kelib qoldi, shuni qanday qilib dedi. суроо түшүнүктүү болдубу сизге? Durum bundaydı. Köyü olan Oğuzlar'da kontraktman службада, Rusya'da, Serlovski'de службакылар. Kızım olsa iyiydi. Bunlar iyiden üstünde arkadaşlık olursa ben kendime bilmiyorum. Karantinaya gidip kaldı, kanda karantinaya sevmeye seken bilmiyorum. Zakışları var. Anın biz düşünür var, bir yıldan beri benim kolumda kızım. Buna bir yıl var. Bakın. Телефонду койбой туруңуз. Сизге суроолор болсо, бул жактан суроо беришет. Түшүнгөнүм боюнча, күйөө баласы Россияда иштейт. Кызы болсо бул жакта үйдө экен, кара тизмеге кирип калыптыр. Кантип кирип калганын билбейбиз, кантип чечсек болот деген суроону берип атат. Андай суроого биз жооп берет элек. Бизге адыз менен кайрылыш керек. Мүмкүнчүлүк бар. Баягы азыр ситуация менен туура түшүнсөм. Күйөө баласы Россияда иштеп атат. Аялы биякта Бишкекте Россияга кирбей алат. Кире албай атат. Баягы кара тизмеге түшүп калышы мүмкүн деп ошондой суроо болуп атат, туура. Кара тизмеге түшсө андай кандай чыкса болот деген ошондой суроо болуп атабы. Ошол Кара тизмеге түшүп калыптыр деп атат. Кара тизмеге түшүп калса, анда баягы бизде 3 пункт бар. Ошол 3 пункт боюнча биз кара тизмеден алып чыксак болот да. Ошол как раз биринчи пунктка ылайыктуу болуп атат да. Баягы орусча айтканда воссоединение семьи болгондон кийин ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Ошол үчүн мен айта элем, бизге арыз менен келсин. Ошол кызы болобу деген болсо, бизге миграциялык кызматка келип, бизге арыз жазып берип, ошондой биз анан ошолду катты алып, анан эмелер менен Российский Федерациянын мамлекеттик органы менен сүйлөшсөк болот. Анын мүмкүнчүлүгү бар деп мен ойлоп атам да. Бул жерде жардам биз бере алабыз. Сиздерге кантип келсин эми? Биздин миграциялык кызматка келсин. Разакова 8/1 Баканбаевдин кезилишинде бизге официалдуу түрдө бизге арызды жазып берсин. Ошол арызды биз алгандан кийин биз МИД аркылуу Российский Федерацияга жөнөтөбүз. Российский Федерация ошол жерде официалдуу түрдө бүт баарын карап чыгып, анан бизге жоопту берет. Чыгара алабызбы, чыгарбайбыз. Бирок анан биз азыр эле айтып кеттим го, биздин өкүлүбүз бар. Ошол өкүлүбүзгө биз да катты жөнөтөбүз. Ошол кат, ошол арыз контролго алынып, ошол жерден жүргүзсө болот да, ылдамыраак чечсе болот деп мен ойлоп атам. Түшүнүктүү болду окшойт. Арыз менен бизге кайрылса. Телегөрүүчүгө да рахмат айтабыз. Дагы телефон чалуу бар, кабыл алалы. Урматтуу телегөрүүчү, саламатсызбы? Азыр эле жолдошум чалды, ошо суроо. Саламатчылык. Сиз арыз жаздыңыз, күтүнгө да кат жаздыңыз да, азыр эле суроо менен жолдошум берсем. Күтүнгө да кат жазды, bir yıldan beri siyasal заявление жазып, бияла гражданин Россия, а кызым ошо гражданин Кыргызстан сiyasal защита эми ала элек болчу гражданство. Анан защитаны Россиядан алышкан, аз жолдошум суроо түшүндүрө албай калды да. Анан сияктан биз канча жолу кайрылдык, сияктан миграционияга барып кайрылдык.
кайрысак деген биз эч качан чече албайбыз, только Россия чечеси. Төлөбөй ошол чечекти ошентет, ал Россиядан болсо только сот аркылуу дейт. Анан сот болсо через Москва, аны айыл күтөсүңөр деп анан 1-августта суроо бүтөт. Ошол желательно болсо 1-августта күтөлөр деп койгондар экен. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Кыргызстанга келип жатканда анан турист спектакльне киргизбей койгон да. Ошол менен өзү 1,5 жыл болоюн деп калды. 1,5 жыл болоюн деп калды дейт. Кыргызстан. Ал тиги Россияда жүргөн булар билишет, турист спектакльнечи. А 3 жылга чейин турист спектакль кирип, а тияктан турист спектакль киргенин билбей эле жүрө беришти, Кыргызстанга келип кайра кире албай калды да. А дүйө бала деле тияктан немеге посольствого барды, миграционныйга барды, биз деле бияка бардык. Чоң рахмат, урматтуу телегөрүүчү, сиз кандай жооп бере аласыз? Биринчиден, Россия Федерациянын кара тизмеге киргизип атканда ар кандай мүнөт менен киргизет да. 1,5 жылдык болобу, 3 жылдык болобу, 5 жылдык, 10 жылдык ошол мүнөт билиш үчүн биздин миграциялык кызмат запрос берсе дагы бизге беришпейт да. Ошол үчүн биз айтып атабыз. Непосредственно ошол заявитель өзү арыз менен кайрылса, ошол конфиденциальный информация болот, арызга жооп бере алат да, Российская Федерация үчүн. Анан азыр мен угуп калдым, баягы күйөөсү дагы, өзү дагы Россиянын жарандыгы, Российская Федерациянын жарандыгы бар деп, туура түшүнсөм. Россия жарандыгы бар болсо, анда баягы Российская Федерациянын жарандыгы болгондон кийин, ошол Российская Федерацияга өзү как российский жаран болгондон кийин ошол жерге кайрылса, бул ылдамыраак бүтүрүлгөн иш болот. Кайрылдык деп атат го, Ошону мен кайрылып тактап, чыктык деп атат. ошол үчүн мага ошол миграциянын кызматка мага келсинби, деги приемго мен телефонду берейин, мага менен жолугуп, ошону тактап, кайсы кимге, кайсы качан ошол арыз жазылган, ошол жерден тактап эле анан жардам берсе болот деп ойлойм. Анда сиз өзүңүздүн жеке номериңизди же жумуштагы номериңизди берип койбойсузбу? Номерди берейин, 30 10 91. Анан ошол рабочий телефон менен мага чалып эле, менен жолугуп эле ошол жерден сүйлөшүп, анан такташ керек болот да. Ар кандай ситуация, ар кандай баягы айткандай обстоятельства бар, ошону караш керек. Анан кандай жардам бере алабыз, бере албайбыз, ошол жерде сүйлөшүп анан айта алабыз да. Мен азыр айта албайм да. Кандай, качан ошол бизге арыз менен кайрылды, кайсы биздин представительствого же башка представительствого же эмеге же посольствого кайрылышты, ошону тактап, ошондон кийин ошону чечиш керек болот. Урматтуу телегөрүүчү, телефондун номерин дагы бир жолу кайталайбыз. 0312 30 10 91 деген номер болду. Майрамбек мырзага байланышка чыгып сүйлөшсөңүздөр болот. Жанакы биз маекте токтогон жерден улантып кетели. Мигранттарды өзүңүз айтып өттүңүз, баягы камсыздоонун түрлөрү жөнүндө айтып өттүңүз. Медициналык камсыздоодо кандай маселелер жаралып атат? Медициналык камсыздоо баягы биз алдыда айтып кеткендей эле Евразиялык биримдикке киргенден кийин медициналык камсыздоо ал уже баягы обязательный болуп калды. Анан дагы бир Российская Федерация мурда биз иштеп атканда медицинский страхование деген эмелер, нормалар киргизилген. Азыркы убакта бир чоң деген результат деген айтса болот. Жыйынтык. Бир чоң жыйынтык болду. Могу декабрь айында Российская Федерацияда здравоохранение Минздрав, Российская Федерациянын Минздравдын эмесин приказы чыккан. Ушул приказдын негизинде биздин мигранттарыбыз обязательный медицинский страхование ээ болуп калышты да. Баягы российский жарандыгы алгандар дагы биздин мигранттарга бирдей эле ээ болуп калышты да. Мен обязательный медицинский страхование деп коет. Ошол обязательный медицинский страхование ээ болуп калышты. Ал обязательный медицинский страхование ал
бесплатный болуп атат. Ошол үчүн бесплатный эмеге биз ошондой шартыбыз азыр болуп атат. Шарт болду и медицинский страхование алгандан кийин ошол биздин мигранттан зарплатанын страхование алынат. Работодатель өзү төлөп берет, а биздин мигранттарыбыз ошого ээ болуп атат да. Медициналык камсыздоого камсыздоо бекер эле баягы биринчи скорый помощь, анан бир нече перечень менен бир нече эмелер услугалар бар да, кайсыл эме менен кайрылса болот да ошол. Андан сырткары эме обязательный медицинский страхование тышкары баягы добровольный медицинский страхование бар, анын баягы перечени чоңураак, көбүрөөк. Канча төлөсөң, ошондой эле медицинский баягы медицинский услуганы алса болот. ыктыярдуу. Урматтуу теле көрүүчүлөр, алдыда жарнамалык тыныгуу бар, андан кийин кайра жолугушабыз. Друзья, представляем тариф Эльдик Интернет. Теперь интернета так много. Смотрите сами. Играйте в любимые онлайн-игры без зависаний. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз написать. Совершайте видеозвонки по интернету. Смотрите видео сколько захотите. Тариф Эльдик Интернет. Интернет без ограничений. Плюс бесплатные минуты и СМС. Динамика поступления таможенных платежей из третьих стран за первый квартал 2015-2017 годов. Динамика поступления таможенных платежей из третьих стран за 2015-2016 годы. Апа, ыйлабаңыз, мен сізді эч качан таштабайм. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирде миграция, анын күнгөйү жана тескейи деген темада маек жүргүзүп атабыз. Жанатан бери, Майрамбек мырза, биз жанатан бери биздин чет жактагы эмгек мигранттарыбыз жөнүндө бир топ сөз кылдык. Азыр болсо мендеги суроо мындай болмокчу. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө баягы чет жактан келген канча качкын бар? Ошол жөнүндө билсек болобу? Качкындар боюнча айтып кетсек болот. Конечно, азыркы учурда 170 кишиге 170 киши качкын деп эсептеленет. Анын ичинде бул кайсы мамлекеттин жарандары, бул Афганистандан келген жарандар, Украинадан келген жарандары бар. Россиядан да эмелер бар, качкындар бар. Көбүнчө бул Афганистан мамлекеттен келген кишилер да. Теле көрүүчү суроо бериш үчүн күтүп турат. Алгач суроосун кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчүбүз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Атыңыз ким болот? Атым Адилет. Адилет, Саламатсыздар. Атым Адилет. сурооңузду угуп атабыз, бере бериңиз. Суроо боюнча кара тизмеден биздин адамды
кара тизмеден биздин адамдар чыкты дедиле да, бирок бул жактан бизди аэропорттон кайра атка жөнөтүүдө бул пограничный службадан чыга элек деп атат. Бул кандай билсе болот му? Аты жөнүн билсек болобу? Аты жөнүн билсеңиздер болот, бирок редакциядан чыгарыша алабыз го дейм аны. Анда ушул суроого жалпы жооп бериңиз, аэропорттон кайра артка кайтарып атат дейт. Буга чейин кара тизмеден чыкты деген маалымат алганбыз дейт. Андай суроолор менен бизге көп эле жарандар келип атышат. Баягы кара тизмеден текшерсек жок эле дебиз. Анан пограничный службага баргандан кийин же границадан кайта келип атабыз да, кара тизмеден чыгып атабыз деп. Ошондой маселе менен бизге кайрылып аткан кишилер бар. Ошол проблема, ошол маселе боюнча айтып кетет элем. Баягы кара тизмеге киргизип атканда Российский Федерацияда 7-8 орган бар кара тизмеге киргизе тургандар. Ал биринчи баягы мигранттар үчүн биздин миграциялык кызмат, мурдагы ФМС деген азыркы убакта ал МВДнин алдында иштеп калышты. Федеральный миграционный службанын жактан, ошол жактан кара тизмеге киргизилген боюнча биздин маалыматыбыз бар да. Ошол маалыматты биз текшерсек болот да. Барбы, жокпу? Ошол маалымат чыкканда баягы Федеральный миграционный службанын кара тизмеде жок экен деген. Ошол информацияны алып, баягы Россияга кирейин десе, жок сен кара тизмеде барсың дегенди, ал башка анын эмеси, себеби ал башкада да баягы миграция кызматынын башка органдар ал баягы эле пограничный служба киргизип коюшу мүмкүн, кара тизмеге налоговый службалар бар, башка баягы компетенттүү органдар 7-8 орган бар. Ошол аркылуу киргизгендер үчүн биздин маалыматыбыз жок да. Ошол маалымат алыш үчүн биздин жараныбыз арыз бизге эмес, а пограничный служба Российской Федерации жазыш керек болуп атат да. Ошондой бизде эмелер жагдайлар бар. Анан бирок ошол пограничный Российской Федерация пограничный служба кайрылгандан кийин ошол жерден баягы толук жоопту алса болот да. Кайсы орган, кайсы мүнөткө, кайсы эме менен кара тизмеге киргениңчи. Анан ошол үчүн мен айтып кетет элем. Баягы Федеральный миграционный службанын кара тизмеде жок болсо, анан пограничный служба силерди киргизип койсо, анда бизге келип, бизден баягы форма бар, бизде телефондору бар, баягы адрестери бар, кандай пограничный служба Российской Федерация кандай кайрылса болот дегенди биз жардам бере алабыз да. Сиздерде толук маалымат болбойбу? Сиздер бир гана ошол федеративдик миграция кызматынын гана маалыматын ала аласыздар, башкасынан ала албайсыздарбы? Азыркы учурда биздин мүмкүнчүлүк ошондой. Биз Российский Федерация миграция кызматынын миграция кызматынын баягы азыр МВДнин алдында иштеген ошол органдын маалыматын алсак, ошол маалымат менен алмаштырып иштеп атабыз да бизчи. Башка органдардан баягы башка эмелер алса болот. Например, баягы пограничный служба Российской Федерациянын чегара кызматы болсо, биздин чегара кызматы ошол аларды алса болот да. Тармактык ведомстволор гана байланышка чыгыш керек. СНГ боюнча, анан ЕС боюнча келишимдер бар. Кайсыл информация, кайсыл органдар менен алса болот, алмаз. Түшүнүктүү. Кийинки суроо укуктук ченемдик база жөнүндө. Ушул жакты өркүндөтүү боюнча сиздерде иштер барбы азыр? Жумуштар болуп атабы? Укуктук ченемдик база боюнча албетте биздин миграциялык кызмат иштеп атат. Азыркы убакта биз былтыр баштаган мыйзамдар бар эле. Былтыр бир мыйзам тышкы миграция боюнча мыйзамына биз сунушту бергенбиз. Сунуштар биздин сунушубуз кабыл болду. 2016 октябрь айында тышкы иштер министрлиги менен чогуу биз рабочий группа түзүп, ошол жерге биз
өзгөлөрдү киргизгенбиз баягы мигранттар боюнча. Анан бизге көбүнчө бизге кирген мигранттар боюнча баягы чет мамлекеттен келип бизге Кыргызстандан кире тургандар ошол мыйзамдарды иштеп чыгып, ал азыркы убакта мыйзам иштеп атат. Андан сырткары айтып кетет элем, биздин миграциялык кызмат азыркы убакта Жогорку Кеңешке мыйзамды киргизген. Ошол эле тышкы миграция мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Баягы сиз азыр эле айтып кеткендей эле, баягы бизге чет мамлекеттен келген жарандырыбыз ишке орноштуруу, анан баягы алардын миграциялык эсептик камсыз кылуу, алардын миграциялык контролубуз, коопсуздук максаттуу анан камсыз кылуу боюнча ошондой сунушту киргенбиз. Азыркы убакта азыр Жогорку Кеңеште биринчи чтениядан өтүп атат да. Анан баягы ченемдик мыйзамдык акттар деп атпайсызбы, подзаконный акты боюнча биздин 2-3 токтом иштелип атат. Азыркы убакта баягы биздин мигранттар боюнча аларга жеңилдиктүү кандай шартты биз түзүп берсек болсо, баягы сиз айткандай эле чет мамлекетке жөнөткөндө биздин жарандарыбызга шартты түзүп бериш үчүн частный агентство занятости деп коет. Ал баягы чет мамлекет жөнөткөндө биздин миграциялык кызматтын кандай салымы бар дегенде, ошол биздин миграциялык кызматтан ошондой агентстволор бизден лицензия алат да. Ошол лицензия алгандан кийин ал бизге отчет менен канча кишини кайсы жерге кайсы шарты менен жөнөткөнү бизге отчет берет. Ошону биз контролго алып атабыз. Ошонун постановлениянын ичинде ошол шарттарды биз жазып атабыз. Азыркы убакта где-то ал министерствонун алдында өтүп атышат согласованиядан. Ал согласование өтсө, баягы цивилизованный организованный набор деп коет. Аны ошол буюрса, ошонун кандай эмелерди, кандай порядок, ошол шарт кандай болот, ошол токтомдо бүт баардыгы жазылган да. Бизден чет жакка кеткен жумушчу мигранттар жөнүндө аябай эле сөз кылдык. Бирок бизге кайсы мамлекеттерден көбүрөөк келет мигранттар? Ошого жооп алып көрбөйлүбү? Сиз туура суроо берип атасыз. Баягы бизге келгендер мигранттарды, алар да мигранттар болуп атат. Баягы эмгек миграция менен келгендер да бар. Баягы окууга келгендер бар. Частный максат менен келгендер бар. Бирок баягы биздин миграциялык кызматтын ичинде бизге эмгектенүү келгендер үчүн бизден уруксат алуу үчүн бир канча нормалар бар да. Бизден кызматка алар кайрылышат, бизден разрешение эмгек уруксатты алышат да. Ошол көбүнчө биздин мыйзам боюнча биз миграциянын кызмат биз уруксатты берип, баягы жыл сайын мамлекеттик квота бекитиленет. Биздин токтом менен бекитиленет. Ошол квотанын ичинде биз ошол квотаны берип атып, анан ошол жерден биз контроль кылып атабыз. Анан сиз айткандай эле көбүнчө кайсы чет мамлекеттен келгендер бул баягы эле Турциядан, Казакстандан, Россиядан бизге келгендер да көп болуп атат. Сөзсүз бул Кытайдан келгендер жумушчулар көп болуп атат. Кореядан, Пакистандан келгендер ошондой мамлекеттерден келип атышат. Бирок биз айтып кетет элек, баягы көбүнчө эле баягы мыйзамдуу эле максат менен келишет. Мыйзамдуу эле бизден уруксат алып эле иштеп атышат да. Бизге келген мигранттар арасында шарттары болобу, башка маселеси болобу, чыга калган көйгөйлөр барбы?
биздин иммиграциялык процесс деп коет. Ошол иммиграциялык процессте эң биринчи маселе бул баягы миграциялык процессти жөнгө салуу деген ушул да. Бизге канча кирип атканы көбүнчө депутаттар дагы анан башка эмелер көбүнчө жарандык коом ошондой маселени көтөрүп атышат. Силерде баягы канча мигранттар бар, канча чет мамлекеттен кайсыл маселе кайсыл максаттар менен келген, учету анан регистрация жок деп атканы, андай маселе бар да. Бирок чын айтып коюш керек, андай маселе бар. Баягы биринчиден көбүнчө биздин миграциялык кызматтан сурайт. Силер билесиңер же билбейсиңер канча чет мамлекеттен келген жаныбыз бизде Кыргызстан канча жүрүшөт депчи. Анан биздин компетенция үчүн биз айтып атабыз. Биздин эмгек миграция менен келгендердин саны биз билебиз, так билебиз. Канча биздин миграциядан канча уруксат алып кеткендерди биз так айта алабыз деп. Башка маселе баягы канча келгенден кийин канча ошол жарын канча учетко турду, кайсы жерден регистрацияны өттү. Ошондой да маселелер бар. Бирок ал бул маселе биздин компетенцияга кирбеш үчүн, ошол үчүн биз айтып атабыз. Ошол бул комплексный суроо да. Баягы бул учет регистрация бул башка уже ведомство каралып калат. Баягы ГРСтин функциясы болуп калат. Каттоо кызматы боюнча. Анан баягы дагы башка маселелер бар. Бирок ал маселелерди биз азыркы убакта айтып кетет элек. Баягы азыркы убакта биринчи фаза ЕСУМ деп коет, единая система управления внешней трудовой миграции. Ошондой база азыр киргизилди. Ошонун базанын ичинде биз барбыз, компетентный органдар бар. Ошол базанын ичинде ошол базанын мүмкүнчүлүгү кандай? Мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Азыркы убакта, например, бир границадан киргенден кийин эле ошол базага эле түшүп, анан ошол жерден эле ошол иностранецти караса болот. Ал кайсы границадан өткөндөн кийин кайсы жерге регистрацияга кетти, кайсы учеткө кетти, анан миграциялык кызматтан разрешение алдыбы, алган жокпу, анан тышкы иштер министрлигинен виза алдыбы, алган жокпу, ошондой мүмкүнчүлүк бар болуп атат да азыр убакта. Бирок азыр айтып кетет элек, бул азыркы убакта биринчи эле фаза башталып атат да. Ошол базанын иштеп чыгып, анан толук иштеп баштаганда ошондой мүмкүнчүлүгү бар болот деп эсептейбиз да. Биз баягы полноценный миграциялык контроль болуп калганга биз эме деп болуп калат деп ойлойбуз да. Биздин Кыргызстандын өзүндөгү ички миграциянын абалы кандай болуп атат азыр? Ички миграциялык абалы боюнча, ички миграция боюнча айтып кетсек болот. Ички миграция боюнча сиз өзүңүз билгендей эле бизде көбүнчө бизде региондордон баягы Бишкекке, Ошко келгендер көп болуп атат. Борборго айылдардан келип, борборго иш камсыз кылуубу же кайсы башка максаттар менен келгенден кийин ошол баягы эле маселе туруп атат. Ошол эле баягы эле каттоо боюнча суроо болуп атат. Каттоого турбай эле, анан регистрация кылбай эле, анан пропискага турбай эле, анан прописка турбаса, учету жок болсо, баягы эмеден бизде да мамлекеттик органдарда бизде маалымат да жок, канча толук маалымат жок да, канча жаран Бишкекте жашайт, канча жаран Ошто жашайт, кайсы региондон кайсы жаран бизге келди, вактылуубу, вактылуу эмеспи, кайсы жерге анан бизден кетти, кайсы жерде иштеп атат, кайсы жерден ал эмени дагы бир маселе чыгып атат. Ошол прописка жок болгондон кийин, анан учетко тургастан кийин аларкы баягы сиз билгендей эле медициналык, социалдык баягы эмелерге болбой калышат да. Баягы прописка жок болуш үчүн же кызматка толук кире албайт, же пенсияны толук ала албайт, же медициналык жардамды ала албайт. Ошондой көбүнчө факторлор бар да.
Ушул жагын чечүү жөнүндө иштер барбы сиздерде? Ушул жөнүндө бул ички миграция боюнча, конечно, ал чоң проблема болуп атат. Ошол үчүн биз аны миграциялык концепцияга киргизип атабыз. Ошол миграциялык концепция негизги багыт деп атабыз. Ошол негизги багыт үчүн анан биз ушул концепциянын алдынан эмени иш планы чыгарабыз. Иш план боюнча анан иштелип чыгат деп ойлоп атабыз да бизче. Бизди күтүп аткан телегөрүүчү бар. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү? Алло, саламатсызбы? Атыңызды айтып коесузбу? Менин атым Асыл. Мен Байкеске суроо берейин дедим эле. Асыл. Сурооңузду бере бериңиз. Мен 2013-жылы Москва шаарына барып, ошол жактан депортациялап келгем да, бул жакка Кыргызстангачы. Анан жакын арада эле кайта Москва бул жактан текшертип, Москва шаарына баргам. Ал жактан өтө албай калдым да. Бул жактан текшертсем жок деп айтышкан да меничи. Москва шаарынан өтө албай, кайта бул жака балам экөөбүз 4 айлык баламды негизи срочный операцияга алып кеткем да ушул жакачы. Ал жактан бизди орустар камап салышты бир күн. Ошо баламды кайта алып келип жактан кайненем алып кетти. Эми ошо Байкеден жардам сурайын деп атам эле. Кантип ошо депортациядан чыгыш керек депчи. Ошо маалыматын сурайын деп атам эле. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Жоопко кезек берем. Жардам бере албайсызбы? Азыр бул жак жооп берет. Кара тизмеге түшкөндөн кийин баягы эле биринчи суроо болгондой эле ошондой эле суроо болуп атат. Кайсыл Российский Федерациянын кайсыл мамлекеттик орган кара тизмеге киргизген, ошону такташ керек биринчи. Анан экинчи да бияктан эме айтып кетти, бир леченияга барат элек деп, биз балам менен, кыз менен леченияга баргандар үчүн алардын шартыбыз бар. Баягы мен айтып кетпедим эле, тиякта 1-2-3 пункт бар, кайсыл пункттар менен жеңилирээк кара тизмеден чыкса болот деп. Баягы мен айтып кеткендей воссоединение семьи деп коебуз. Анан баягы леченияга же окууга же баягы высококвалифицированный специалист болсо, разрешение бар болсо, ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул баруу себебинен да көз каранды болот турбайбы, Ошол себептерде Российская Федерация бизде сүйлөшүүлөр болгон. Ошол пункттар боюнча биз иштейлик деп аткан да. Калгандарды аны такташ керек, караш керек деп, аны бирок мондай сүйлөшүүлөр бар. Что мондай 4 причина менен анан эртерээк анан ылдамдуу ошол кара тизмеден алып чыкса болот деген сүйлөшүүлөр бар да биздечи. Ошол үчүн мен айтып элем, ошол эле телефон менен мага эле кайрылып, анан ошол жерден карап, тактап, кайсыл учурда, кайсыл депортация болду, кайсыл орган аркылуу депортация болду, соттун чечими барбы, соттун чечими жокпу, ошонун бүт баарын караш керек да. Ар кандай обстоятельствону бүт баарын карап чыгып, анан ошондон кийин биз кайсыл жол менен чыгарса болот деп мен ошону карагандан кийин айтсам болот. Кийинчерээк чалып калгандыгыңызга байланыштуу дагы бир жолу телефондун номерин айта кетейин, урматтуу телегөрүүчү. 0312 30 10 91 номерине чалып, биздин студиядагы конок Майрамбек мырзага байланышка чыгып, ошол аркылуу чечсеңиз болот. Ал эми биздин убактыбыз аягына келип калгандыгына байланыштуу коштошууга мажбурмун. Сиздин келип биздин студияга көрөрмандардын суроосуна жооп берип, биздин суроолорго жооп берип, көрүүчүлөр үчүн пайдалуу бир маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз түз эфирде акценттин алкагында миграция, анын күнгөйү жана тескейи деген теманы талкууладык. Акцент мындан кийин туптуура 1 жумадан соң ушул учурда эфирге чыгат. Амандашканча.